Казанга жетип барды. Экинчи салым орун алды. Көкбөрү боюнча Талас облусунун чемпионатынын жыйынтыктоочу оюну жогорку деңгээлде өттү. Мелдешке чоңдор жана жаштар болуп 4 райондон 2ден жалпы 8 команда катышты. Көкбөрүчүлөрдүн оюнун Альянс Алтын компаниясы колдоп, облустук мелдешке 500 000 сом байке койду. Альянс Алтын компаниясынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай оюндар жакшы өтүп, кырсык курсугу жок болсун эң негизгиси. Акыркы жыйынтыктоочу оюн болгондуктан бүгүнкү күндү тандап ошо компаниянын атынан ошо 500 000 сом кошумчабыз деп кошуп атабыз ошо бүгүнкү оюнга. Оюнуңуздар куттуу болсун. Келечекте Кыргыздын көкбөрү деген оюну дүйнөнүн дүңгүрөткөн оюндардын катарына кошулуп, эч убакта оюнубуз калбасын. Бүйүр кызыткан мелдешти жеринен көрүүгө 1000ден ашык көрүүчү чогулду. Көкбөрүүчүлөр жакшы оюн көрсөтүп, элдин алкышына татышты. Жыйынтыгында мыкты командаларга Көкбөрү Федерациясынын сыйлыктары жана Альянс Алтын компаниясы тарабынан акчалай байгелер тапшырылды. 4-чү орунга 30 000 сом, 3-чү орунга 50 000 сом, 2-чи орунга 70 000, ал эми 1-чи орунга ээ болгон көкбөрүүчүлөргө 100 000 сом берилди. Мындай колдоо үчүн федерация көкбөрүүчүлөрдүн атынан компанияга ыраазычылык билдирди. Көкбөрүгө негизи көп акча каржыланат. Көкбөрү көп акчаны талап кылат. Ушу биз ушу биринчиден ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул Алтын Альянс компаниясына көп жылдан бери жардам берип келатат. Форма жагынан биз сураган акчаны үзгүлтүк бөлүп берет. Бул сам аябай чоң деңгээлде жардам берди, чоң сумма бөлүп берди. 650 000 сом жардам берди. 500 000 сомду ушул Талас областынын ичинде жаштар жана курама команда чемпионатына 500 000 сайып берди. Ал эми 150 000ди Шумкарбия айылдык аймагына да оюн уюштуруп беребиз. Рахмат, жалпы эле ушул Алтын Альянс компаниясынын иштеген жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. 4 райондун акыркы жыйынтыктоочу оюну болду. Ынтымак командасынын курамына кирген балдардын айтыла турган күнү болду. Ошол себептен баягы кубанычтын үстүнө дагы бир жакшы эме кылып, байгебизди көбүрөөк кылып, байге сайып бердик Альянс Алтын компаниясына. 250 000 жаштарга, 250 000 чоңдордун командасына. Көкбөрүүчүлөргө биринчиден кааларым ден соолук, ат жалында аман эсен болуп, бөөдө кырсыктан алыс болуп, облусубуздун намысын коргоп, ат жалында ушу бекем болушун каалайт элем. Жакшы оюнчулар өсүп атат, командабызды көрүп атасыңар, жылдан жылга жашарып атат. Калыстардын чечими менен бүгүнкү оюндун жыйынтыгы боюнча Манас району 4-чү орун, Айтматов району 3-чү орун, Бакаята 2-чи орун, Талас району 1-чи орунду камсыздады. Ал эми буга чейинки жалпы оюндардын жыйынтыгы боюнча 4-чү орун Бакаята, 3-чү орун Манас, 2-чи орун Айтматов, ал эми Талас районунун командасы 1-чи орунга ээ болду. Сыйлоо аземинин жыйынтыгында ынтымак командасына тандалган көкбөрүүчүлөр аныкталды. Эми алар Талас облусунун намысын коргошот.